Эки колду көтөрүп кулак кагуубузга намазда ошол мурдатан барбы же кийин кошулганбы дейт. Эки колду көтөрүп кулак кагуу. Мындай кылабыз Ханафи мазхабта. Кээ биркилер баягы кулак кагууда ушул негизги нерсе экен дейт да. Бизден талап кылынган нерсе колду кулактын тушуна чейин көтөрүш керек. Ошол кулактын тушуна чейин көтөрүлгөндүгүн так билиш үчүн гана бармакты бияка битип коебуз. Көрдүңүзбү? Мына келдиби? Колуңуз кулактардын тушуна болгондугун билиш үчүн гана. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде Ханафи мазхабта колду эркектер кулактын тушуна чейин көтөрөт. Пайгамбарыбыздан ушундай хадис келген. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан башка да бир хадис бар. Көкүрөгүнө чейин көтөрдү деген. Бизге ал-мутаварис, бизге пайгамбарыбыздын сахабаларынан ушул алымдардан алымдарга уланып келген маселе ошол кулактын тушуна чейин көтөрүү. Ал эми көкүрөккө чейин көтөргөн хадисти Ханафи мазхабтагылар өзүр себеби менен болуусу мүмкүн дейт. Себеби мынау бир риваят көптөгөн сахабалардын фатвасына, сахабалардын амалына, табииндердин фатвасына, пайгамбарыбыздын хадисине бир аз каршы келип калып атат. Ошон үчүн бул хадисти тиги сахабалар фатва берген, сахабалар көп амал кылган тиги хадисти алганда Абу Ханифа бул хадиске тәвил кылган. Эмне деген? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аны ооруп аткан мезгилинде ошондой көтөргөн болушу мүмкүн. Ушинтип көтөрсөңүз эмне болот? Эч нерсе болот. Себеби колду кулактын тушуна чейин көтөрүүнүн өкүмү сүннөт. Аллаху акбар деп такбир айтуу рукн, Ал эми колду кулактын тушуна чейин көтөрүү сүннөт. Ошого пайгамбарыбыз эгерде бир хадис келген болсо көкүрөгүнө чейин көтөрүлдү деген, аны бир себептерден айтат. Себеби мынакта сахабалардын амалдарына, башка нерселерге каршы келтирет. Алар эмне? Кулакты Ибн Масуд кулактын тушуна чейин көтөрүлүш керек деп айтты. Пайгамбарыбыздын сахабасы пайгамбардын сөзүнө каршы чыкпайт эле. Демек бул хадис же ошол факих эмес бир риваят кылган, же болсо бир абал. Ошол абалды сүрөттөгөн пайгамбарыбыз көрдү. Пайгамбарыбыз ооруп аткан мезгилде колун ошондой көтөргөнсө, мен пайгамбарыбыздын ушинтип көтөргөнүн көрдүм деп бир хадис келген болушу мүмкүн. Экинчиси, башка риваяттарда буну бекемдеп айтат. Бул кыш мезгили болчу, пайгамбарыбыз ридага оролуп алган болчу дейт. Жана моюнга мынтип пакистандыктар ороп алат го мындай. Мындай бир не деп коет, жанагы покровал окшогон нерсени ороп алат да. Сууктан улам. Анан кол ичинде, кол көтөргөндө баягы ичинде болгондо ошол көкүрөгүнө чейин көтөрүлгөн зарылчылык үчүн кышта гана. Себеби сүннөт. Ошондон улам ушундай болуп калган. Биз ошон үчүн мазхаб кармашыбыз керек. Хадистерди кармап кете берсеңиз эмне болот? Адашууга туура келет. Мүмкүн ал исламдын башында болгон, мүмкүн өкүмү кеткен, жагы башка бул хадисти алам десеңиз, буякта ошондой эле күчтөгү бир хадисти таштайсыз, же сахабалардын, табииндердин амалдарына каршы келесиз. Сахаба менен табииндер динге жеткизген ошолор да бизди. Сен өзүңдүн түшүнүгүң менен тек хадисти алсаң, сахабалардын түшүнүгүнө каршы чыкканбыз. Ошон үчүн биз эмне дейбиз? Мазхаб кармаш важип деп айтабыз. Эми бул суроонун төркүнү мынау колго мынандай тийгизгендин өкүмү эмне? Кийин кошулганбы? Же мурда барбы дейт. Бул бармакты, эки бармакты кулактын жумшагына тийгизиш керек деген, ошол кулак тушуна кол келгенин билиш үчүн гана кийинки Ханафи алымдар айткан. Буну бирөө важип дага деген эмес, сүннөт дага эмес. Жөн эле мустахаб. Ошол жерде мынтип койсоң эмне болот? Жанагы колуң не болгон. Жада калса, эгер мен адашпасам, хидаяда да бул маселе келген эмес. Кийинки алымдардан эме болгон. Кылбайсыңбы? Ахлан ва сахлан. Кылбай эле кой. Сен эч ким не? Эми ушуну мына ушул бидат. Силер динге жаңылык киргизип атабыз дегендерди кечир дейбиз. Кантип болсун. Биз жаңылык киргизип аткан жокпуз да. Жаңылык киргизип буну важип деп атабызбы? Парыз деп атабызбы? Эмне деп атабыз? Жаңылык киргизген, динге жаңылык киргизүү дегенде, дин толук бойдон сонун болуп турат. Сен бир жаңылыкты киргизип, динди буза турган болсоң, ошол жаңылык болот. Муну ошол жаңылык кайтарылган. Мен ахдаса фи амрина хаза ма лейса минху фахуа раддун деген Айша небизин хадис бар. Men ahdese fi amrina.